Таш Арык айылынын тургуну Кубат Масалбеков быйыл 3 гектар үлүс жерине төбурчак эккен. Апрель айында тигилген төбурчак бышып, түшүмү жыйналууда. Быйыл жерлер баары жакшы болду. Сууда кенен болду. Фасоль былтыр караганда түшүмдөр жакшы негизи. Мээнетке жараша болот да. Быйыл аябай жакшы болду. 2,5-3 гектарга жакын айдаганбыз фасоль. Буйруган көрөсүз. Түшүмү негизи жакшы болуп атыр. Ар бир баланы 900'төн алып мен bir 20 кишидей алдым. Ошентип 2 күн жуулуп бүттүк. Кен кол айыл аймагынын тургуну Гүлмира Сарбагышева күзгө түшүмдү өз убагында жыйнап алууга жергиликтүү тургундар жардамга келерин айтат. Мунун өзү күнүмдүк киреше табууга өбөлгө болот. Киши топтойм, 6-дан 1-ге чейин иштейбиз, 900 сом. Бирде ромна жумушубуз бүтөт. Ушу менен оокат кылып атабыз, бала чакабыз багып атабыз. Bir күндө 1,5 гектар жылабыз. Түшкө чейин, 1-ге чейин. 10 киши апарам, 10 киши 1,5 гектарды жылабыз. Эсли коюу, анан чөп чаар болсо, бүтпөй да калышы мүмкүн да, 1,5 гектар. Бүтөйүн деп деле калды, сезонубуз, бурчак жылганыбыз деле. Азыр көп эле тракторге жылдырып салып атыр. 20 күндө иштейсизби дейм, ашып кетсе. Жалданган жумушчулар эртең менен саат 7-ден 1-ге чейин иштеп, 900 сом каражат табышат. Норузбек Шабданбек уулу, Орозбек Бейшебаев, Талас району.